Эми сатуучулар группасы. Сатуучулар группасы булар дистрибьютордук, демек булар заказ алып иштөөгө кызыгышат экен. Бул группаны куруу кыйыныраак, анткени сатууга сатып иштеп иштейм дегендерди саны азыраак, салыштырмалуу өзүмчүн алам дегендерге караганда саны азыраак экен. Анан баса айтпай калдым, кардарлар группасы менен сүйлөшкөндө ошондой эле продукция жөнүндө сабактар, акциялар жөнүндө түшүндүрүп бериш керек экен, тынбай акциялар жөнүндө ушул сабактарды көрсөтүп турат экенбиз. Бул эми минималдык сабактар да, сөзсүз керек деген сабактар, сөзсүз керек деген маектер адамдар менен сүйлөшүүлөр экен да. Анан өзүн тейлөө жөнүндө үйрөтүп койсоңуз, алар уже сиз барсыз жоксузбу, өздөрү заказ кетирип, өздөрү товарын алып төлөп алып кете беришет. Сизге жеңил болуп калат кыйла. Бирок оборотто аз берет деп атабыз. Булар бирде алып, бирде албайт, Анан көпчүлүк учурда булар башкаларга сатпагандыктан, айталы бир кардар орточо 1000 сом, 1,5 алып турат экен, Каталог сайын же 2-3 каталогду бир алып турушат экен. Ал эми сатуучулар ай сайын алып турушат экен, ай сайын алып саткан аракет кылат экен. Бул группаны түзүү кыйыныраак деп атабыз, себеби алардын саны азыраак мында. Андай адамдар табуу кыйыныраак. Буларга эмне сунуш кылабыз? Көбүнчө кошумча айлыгыңа кошумча акча табам десең, иштесең болот, каталог көрсөтүп деп айтат экенбиз. Илгери бир убакта Бес Фабрикте жалаң ушу сатуучулардан турган группа түзөтүлөт. Көбүнчө эмнеге дегенде, кардарларды тейлөө өтө убакыт көбөйлөйт эле, анткени интернет өнүгө эле, жана мындай видеолор бизде жок эле, андыктан биз кардарлар группасын көп кура бербейт элек. Бирок азыр ошол кардарлар группасын курууга сонун мүмкүнчүлүк пайда болуп калды. Андыктан сиз башка адамдар, сатуучулар сатып аткан кардарларды дагы сиз өзүңүзгө каттап, өзүм үчүн ал деп каттап алсаңыз болот. Демек сиз тез аранын ичинде чоң группа куруп алып, чоң айлыкка чыксаңыз болот экен. Азыр ушундай переломный революция учур. Сиз ошол сатуучулардын сатып продукция көндүрүп койгон адамдарын сиз өзүңүз каттап алсаңыз сонун мүмкүнчүлүк болот экен. Сатуучулардан турган группалардын заманы акырындык менен азайып баратат. Эми мындан бара мен байкашымча сатуучулардан турган группалар бара азая баштайт. Бирок бул дагы имеет место быть. Мындай караганда сатуучулардан турган группаны да курган жакшы болот, анткени ал стабилдүү оборот берет да. Үйрөтүү кыйыныраак, алар сиз сатууга үйрөнүш үчүн, продукциянын көптөгөн продукциялар боюнча туура кеңеш, туура консультация беришти үйрөнүш үчүн убакыт кетет. Ал үчүн аларды тынбай үйрөтүп, аларды жетелеп берет экенбиз башында, Бирок кийин алар үйрөнүп алгандан кийин аларды тейлөө жеңил экен, анткени алар көбүнчө өз алдынча иштешке көнүп калышат экен. Тез оборот бере баштайт. Үйрөнүп алгандан кийин тез оборот жана тез оборот тез берип турат. Бирок токтоп калат экен, барып бир деңгээлге барып токтоп калат. Мисалы үчүн 50 киши каттаган болсоңуз, ошо 50 кишини айталы 30 булар сатуучулар болсо, булар каталог сайын өзүнүн шагын алыш үчүн, пайда көрүп туруш үчүн, клиенттер улам сураган үчүн, улам оборот жасап турат. Ошон үчүн бул жерде бул оборот токтоп калат экен. Алар адам каттабайт анткени, жана алардын саны аз деп атабыз. Ошон эгерде сиз өзгөчө сатуучулардан турган группаны түзүүгө үйрөнүп алган болсоңуз, ошого көнүп калган болсоңуз, сиздин ой жүгүртүүңүз ошого көнүп калып, сиздин мышлениеңиз только ошолорду чакырганга ылайыкташтырып калган болсо, анда сиз жалаң ушуларды издей бересиз, андыктан алардын саны аз деп атабыз, андыктан сиздин группа түзүүңүз токтоп калат экен, бир деңгээлге жеткенде. Андыктан биз ушулдан сатуучулардан гана турган группаны түзүүгө гана аракет кылбаш керек экен. Сатуучулардан турган группаны да түзүш керек экен, кардарлардан турган группаны да түзгөнүбүз болот экен. Булар көбүнчө көбүрөөк өз алдынча иштейт, анткени булар үйрөнүп алгандан кийин булар иш катары көргөн үчүн, булар кардарларга караганда булар өзүн өзү тейлөөгө көбүрөөк аракет кылат экен, анткени түшүнө баштайт экен да, эми тезирээк заказ кетирсем, туура кетирсе, эми катардашып калбайын деп ар бир тыйынды санап аракет кылат экен. Анан буларды бирок көп нерсеге үйрөтүш керек болот. Буларда стабилдүү оборот берет деп атабыз, Стабилдүү оборот берет, мына башында акырындык менен өсүп отуруп, анан кийин бир деңгээлге келип, айталы айына 50 000 же 100 000 оборот берип турат экен, эгерде көп адам каттап сатууга үйрөтүп койсо. Анткени алардын кардарлары улам алып турат. Билесиз, биздин продукция ай сайын бүтүп турчу продукциялар көбүнчө, тез өтүп турчу, тез бүтүп турчу продукция, андыктан алар стабилдүү оборот берип турат экен. Бирде түшүп кетип, бирде көтөрүлүп кетпей, орточо, мындай салыштырмалуу, орточо айталы 100 000 оборот берип атса, 110 000, 120 000, 90 000 обороттун тегерегинде берип турат экен да. Ал эми кардарлардан турган группа бир туруп 50 000 берип калат, бир туруп 120 000 берип калат, бир туруп 40 000 берип калат, ушундай нестабилдий оборот берет экен да. Андыктан мүмкүн болсо экөөнөн тең турган группа түзгөнүбүз туура болот экен. Бул адамдарды эмнеге үйрөтөбүз? Бул адамдар менен эмне жөнүндө көрүп сүйлөшөбүз? Албетте продукциялар жөнүндө булар менен да сүйлөшөт экенбиз. Өзүнүн өзү тейлөө жөнүндө сабактарды үйрөтөт экенбиз. Ушундай эле акцияларды туура түшүнүү боюнча сабактарды өтөт экенбиз. Анан сатуу жөнүндө сабактар. Сатуу жөнүндө сабактар билесиз, биздин видеолордо бар. Жеңил сатуу аттуу сабагыбыз бар. Ошол сабактарды көрүп чыгыңыз дагы, аларга дагы ошол боюнча сүйлөшүп, алар менен сүйлөшүп, телефондон маек курууга аракет кылыңыз. Ошондой эле алар кызыгып калгандан кийин сабактарды көрүшкө, андан кийин видеолор жөнөтүп, аларды сатууга үйрөтүүгө аракет кылыңыз тезирээк. Сатуу психологиясы жөнүндө сабактарды үйрөтүңүз. Кардарлар менен иштөө жөнүндө сабактарды берген аракет кылыңыз. Өзүңүздүн опытыңыздан, тажрыйбаңыздан бөлүшкөн аракет кылыңыз. Менин видеолорумдан бөлүшкөнү, ошондой эле орусча видеолорду көрүп, сатыш боюнча көптөгөн видеолор бар. Мен ойлойм, кийинчерээк сайтыбыз иштей баштаганда ошону орус тилинде да сабактарды киргизе баштайбыз. Сатуу сабактарын ошол боюнча сатуучуларга, өзүнчө сатуучулар үчүн, сатып иштегендер үчүн деген өзүнчө вкладка болот. Ошол вкладкадан басып сатуучулар үчүн сабактарды көрүп турсаңыз болот экен. Жана адамдарыңызга бөлүштүрүп турсаңыз болот экен. Лидерлер группасы. Лидерлер группасы бул кимдер?
Мына мен чоң айлыкка чыккым келет, мен чет өлкөгө чыккым келет, мен өзүмдүн бизнесим кургум келет, мен үйдөн отуруп айлыкка чыккым келет, интернет аркылуу иштеп группа түзүп айлыкка чыккым келет дегендер экен. Булардын чындап ушуну жасай алган адамдардын жана ошондо чындап кызыккандардын саны аз булардын ичинде. Көпчүлүк учурда булар айталы айлыкка чыккым келет деп келишет дагы, анан акырындык менен кардарларга өтүп кетишет же заказ алып иштеп калышат экен да. Бул группаны куруу кыйыныраак экен, бирок интернетте бул группаны куруу оңой болуп калды, анткени биз 3-чү вариант деп сүрөттү билесиз, сүрөт сунуш кылганда көбүнчө 3-чү вариант тандашат. Эми алар тандаган менен барып убакыт көрсөтөт, же 2-чи вариантка өтүп кетишет, же 1-чи вариантка өтүп кетишет да. Лидерлердин группасын куруу кыйыныраак экен, табуу кыйыныраак экен. Чындап мен жетекчи болом, мен лидер болом деген адамдар аз. Чындап ошончо адамды мойнума жоопкерчилик алып, алар менен иштеп, ошончо адам менен иштеп, ошончо адамга жол көрсөтүп, ошончо адамга жардам берүүгө даярмын дегендер аз экен чындап. Алар көбүнчө ойлошот, мен интернет адамдарга каттап койсом, алар өзү эле иштей берет, ама акча чөйрөт деп ойлошот. Чынында андай эмес, көп нерсе үйрөнүү керек болот, Кызыктыруу кыйын, ишендирүү кыйын экен буга. Чындап сен 30 миң тапсаң болот деп ишендириш адамдарды кыйыныраак экен. Андыктан сиз эгерде көнүп калган болсоңуз, чоң айлыкка чыксаң болот, могу чоң бизнес деп айтсаңыз элдерге, бирок көпчүлүк адамдан сиз каршылык көрсөңүз, эч убакта капа болбоңуз. Лидерлердин саны өзү аз экен да. Эгерде ошо кызыкпаса, же ишенбесе, анда алар кардар болуп кала берет. Бирок сиздин ишиңиз кызыктырып көрө бересиз. Эгерде кызыгып, бирок эч нерсе кылбаса, аракет кылбаса, чындап ичинен кызыкпаса, анда алар кардар же заказ алып иштеп кала беришет экен. Алгач кеч өсөт экен лидерлердин группасы. Анткени алар көп нерсе үйрөнүү керек болот. Көптөгөн адамдарды катташат, бирок алар азырынча бизнеске курууга келген болот, алардын үйрөнүүгө кеткен болот. Эсиңизде болсо, бир видео бар менде, кантип тез директерсе болот дегенде мен бүт айтып кеткем. Жаңы группа, дайым сиз түзгөн жаңы адамдар эч убакта көп оборот бере албайт, анткени алар көп нерсени түшүнө элек болот, көп нерсени үйрөнө элек болот, продукцияны жакшы билип келе элек болот. Андыктан алар бирөөгө да айта албайт, өзү дагы алсамбы, албасамбы деген суроону өзүнө кое элек болот да. Алышым керек экен, бул да керек экен деген суроолорду кое элек болот. Ал эми 2-3 каталог же 4-5 каталог өткөндөн кийин ошол адамдарыңыз барып көбүрөөк оборот бере баштайт экен. Анан миллиондогон товар оборот берет экен, бирок бул группа анткени лидерлер, мисалы үчүн сиз группаңыз кардарлардан турган жана сатуучулардан турган группаңыз айталы 100 миң берсе, алардын ичинен бир дагы лидер чыгып ага жардам берип өстүрө берсеңиз, ал дагы сизге окшоп иштегенде 100 миң оборот болот. Ошентип сизде 200 миң оборот болот. Анан дагы бир лидер таап, ал менен иштешип отуруп ага жардам бергенинизди айталы. Ал дагы 200 миң оборот жасады. Сизге окшоп, аны ошентип 400 миң оборот. Аны ошентип отуруп миллион, 2 миллион, 10 миллион, 100 миллион деген обороттор ушинтип болот. 100 миллион оборот болгондо билесиз, 10%ке эсептеп койсоңуз, группа же 5% деп кое берет, чоң оборотто азыраак түшүп калат. Анткени көп адамдарга бөлүнүп кетип атат айлык, ошондуктан миллион айталы, миллион обороттун 5% бул канча болуп калат? Бул 100 миң болду, мына 50 миңден 100 миңге чейин деп койсок болот, группа. Ал эми 10 миллион деп эсептеңиз, мына 10 миллиондо мына 500 миңден миллион сомго чейин акча тапса болот экен, Бул 10 миллиондогон деген оборотторду сиз лидерлерди өстүрүп гана ошол оборотторго чыгат экенсиз. Мунун оборот берүүсү мындай экен, башында аябай жай өсөт экен, кеч өсөт экен, оборот аз берет экен, акырындык менен дүркүрөп лидерлерди күчтүү кылып өстүрүп алгандан кийин, аларды жакшылап 50 миң, 100 миң айлыкка чыгарып алгандан кийин сиз мурункучалык ал лидерге жардам бербесеңиз да, өздөрү өзүнүн бизнесин кантип курушты билип калышат да, дүркүрөп анан 10 миллион, 50 миллион деген оборотторду ошондо бере башташат экен. Кармап калуу өстүрүү үчүн сабактар системасы керек. Эгер сабактар системасы жок болсо, лидерлерди кармап калуу өтө кыйын. Анткени лидерлер көп нерсе үйрөнүүгө керек болот. Көптөгөн адамдардын ар кандай жаман ойлорун угуп тураттынбай, көптөгөн адамдардын жанагы ыйлактаган, налыган, жалып кылган сөздөрүн угуп туруш керек болот. Ошол убакта лидерге өтө кыйын болот. Анткени лидерге нагрузка чоң болот. Андыктан лидерлерди кармап калуу үчүн сабактар системасы болсо жакшы болот экен. Мен мына жасаган видеолордун көпчүлүгү дал ошол лидерлер өсүү үчүн, лидерлер өз жөндөмдөрүн өстүрүп туруу үчүн жана группасын өстүрүүдө кыйналып калбаш үчүн жасалган сабактар экен. Көпчүлүгү ошол лидерлер үчүн жасалган сабактар. Мына бизде, мына Кыргызстан боюнча мен азыр билишимче, кыргыз тилинде онлайн сабактар эч бир жерде жок. Андыктан сизге повезло, сиз бриллианты командасына келгениңизге өтө ыраазы болсоңуз болот экен. Сиз мына лидерлериңизди кармап калуу сизге аябай оңой болот экен. Ал эми биздин көптөгөн коллегалар системасы үчүн, сабактардын системасы жок болгондуктан, онлайн система тем более жок болгондуктан, аларга лидерлерин кармап калуу, өстүрүү өтө кыйын болот экен. Ал эми биз дүркүрөп өсүүгө бизде сонун шанстар бар экен. Болгон аракет кылып, талыкпай, жарым жыл ичи, бир жыл ичи өзүбүздү толугу менен ушул бизнеске багыштап иштей берсек, арадан бир убакта сиз дагы мен 50 миң табып атам, 100 миң табып атам деп мактанат экенсиз. И өзүңүзгө дагы ыраазы болот экенсиз. Чет өлкөгө чыгып, башка адамдардын суктанганын көрүп, башка адамдарды мен дагы кантип жетсем болот, мен да сиздей жашагым келет дегендердин уга баштайсыз. Бирок ал үчүн менет, аракетке берекет дегендей.